41-жылы согуш башталганда Төлөкул Жумабаев болгону 20 жашта эле. Ошол кезде билими бары да жогу да согушка аттанган. Төлөкул Жумабаев Казакстанга барып даярдыктан өтүп, андан соң Сталинградка жөнөтүлгөн. Ошол жерде көп кыйналдык барам. Согуш ошол жерде көпчүлүк ошол жерде талкаланып, ошол жерден аны согуштун адисин ошол жерден аны үйрендик. Кандай кылса маңгалат, кандай кылса неме кылат. Сталинградта 3 берип, 3 алдырдык. Ошондо көпчүлүк немелер ошол жерден кайып болдук барам. Согуштун кыйынчылыгын ошол жерден көп тарткан. Ачка болуп, суукка калган күндөр көп болгон. Сталинградта жүрүп жарадар да болгон. Бирок янбардан бир капталыман колунан жанагы снаряд менен атканда келип жаныма түшүп, бир капталым неме болду. Жарадар болуп, эсим болуп, жыгылып турдум. Анан кийин бираз жатып не кылсам, станцияда ятырым, палатка тигип койгон, ошого барып жатышып койду. Анан ошондон больницага кеттим да. 6 ай ооруканага жатып дарыланган соң ата-энесине кайтты, бирок көңүлү толгон жок. Согуштун кесепети айылга да тийип, элеттин кунары качкан. Мындай көрүнүшкө күбө болуп көңүлү ооруп, кайрадан согушка экинчи ирет өз каалоосу менен кеткенин айтат. Берде адам жок, эл жок, өңчөң чалдар, аялдар калган. Анан кийин бердин өзүм ай мындан көрүп согушум жакшы экен деп өзүм сурандым. Кайра согушка кетем деп. Оюнга бардым дагы ушу район боюнча 2 адам операция болду. Адам дагы түгөнүп калган. Алматыга бардым. Алматыда бир 15 күн турдук. 15 күнөн кайра согушка жөнөтүп берди. Бирок ал жерде мылтык кармап ок атпастан көпүрө салууга, тылдагы жумуштарга кол кабыш кылган. Ысык суукка карабай жанын үрөп жүрүп, анын кесепетинен көзү да көрбөй калды. Бул көз мен ойдон баары согушта, суукта, аязда уйку жок, жүрүбүз да. Ушудан суук тигенби деп өзүм ушундай ойлойм да. Жол болсо көзмөдөй болуш керек эмес эле. Доктурга да бардым, дарылендим, все равно болбой койду. Согуштан кайтканда үй бүлө күтүп, 6 кыз 5 уулду болгон. Азыр көзүнүн гана начардыгы болбосо, өзү басып турганга жарайт. Учурда Талас областынын Кара Буура районундагы Арчагул айылында 2 бөлмөлүү чакан үйдө небересинин колунда турат. Жазында билинбегени менен күн суукта эшикке кирип чыккандан кыйналганын айтат. Андыктан бир бөлмө кошуп, карыяга шарт түзүп берүүгө аракеттенип, бирок каражаттын жетишсиздигинен кыйналып жатышыптыр. Бир комната бул жерге кошуп, ичине ванна, душ салып, ошону жазганга бир жардам сураганбыз. Assalamu alaykum. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Көлүгүңүз түзбү? Бул үй бүлөнүн өтүнүчүн Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев орундатты. Ал өзүнүн депутаттык фондунан 50 000 сом акчалай көмөк көрсөттү. Төлөкул ата, сиздин колуңузга карматайын эми. Могу жерде менин атыман жардам 50 000 сом. Балдар сизге бир шарт түзүп берсин кошумча. Атабыздын дагы бир пенсиясы келип калыптыр деп айтса да жарашат. Сизге. Мээрим Ташыбекова, Асхат Ибрагимов, НТС, Талас областы.